Туугандар, салам алейкум, кадырман кыргызстандыктар, агалар, энелер. Ушул төлөрдү тарттык эле bundan бир 2 ай алдын. Кудрат акам коросунан. Кудрат ага, салам алейкум. Алейкум ассалам. Сериңиз жакшыбы? Табыт жакшыбы? Орозолор менен кыйналбай. Жакшы, Кудайга шүгүр, секин. Бу жаңылыктар болуп турбу, тууп тур төлөрүңүз. Ооба, жаңылык болду. Аны тууган төөнүн сүтү деп чалгандар болду. Мен телефондон унутуп калдым. Ошо анан кийин кимдер чалганын унутуп калып, сени чакырдым. Ошо элдер менен бөлүшөргө жеткирейин. Бир көрсөтүп коелду, а? Бир көрсөтүп коелду деп. Өткөндө бир көрсөттүк эле, бар жок эле. Дагы эми берилбей калган суроолор. Менден основном көбү сүттү сурады. Сүт эмне болуп атат, эмне жок? Каяктан алабыз, канча алабыз? Жаңы тууган ботолору. Ай жаныбар. О, апасы кызганат да булар да. Барса тепкилесе керек. Ай жаныбар турганыңар. Секин, өзүң бас. Кызганчак экен да бу. Бияктан ham көрө албайбыз да. Спокойся, да? Мындыржың карам. Секин, алаңда. Шулар жаңы туугандар. Мына жаңы тууду? Мына эко. Ошондо му биякта ким ошондо? Биякта Бул боз бул. жок, эркек, унун баласы. Бул эркеги. Айгыр бул ошондо. Айгыр болосу. Будущий айгыр, кийинки 2 жылдан кийин Кудай кааласа. 2 жылдан кийин айгыр болот, а? Азыр айгыр оны алдым, айгыр алып келдик. Өткөндө айгыр бир жашыраак айгыр бар эле. Жашыраак айгыр шу. Жашыраак айгыр мына өткөн көргөнү. Адамга чыдалабы бул, а? Жок. Азырлашып көрөт. Азырлашып көрөт, а? Айгырды каяктан таап келдиңиз, ака? Айгырды шу өзгөндө төө баккан баладан алып келдик. Аты ким эле? Элдиярдан, а? Элдиярдан алып келдик. Бирөөз дагы туайын деп калды. 2 күндө Кудай кааласа. Бир төө. 2 күндө туат. Мына боз экен да, мынасы, кар дардай берет, а? Bundan кийинки? Бул эко тууган экен, турса дагы кар дардай берет экен да, бүтүн. Бул наркыс экен. Мына эмне топалаңылдат мына? Мына кыйкырып бакырат. Жатыркайт экен да булар, а? Жатыркайт экен да бул. Мына узун бут менен депсе дуалга жабыштыра койсо керек, жаныбар. Наркын карагыла. Бул карды бардыгынан чоң экен. Наркын турган. Шонусу боз дең. Муну жөндүрөй. Топаламсы жөндүр. Булар баары түкүрбөйбү? Жок, булар түкүрбөйт. Түкүрбөйт, а? Булар үйдөнүп калган да адамга. Көрүп калабыз го мынтип шилекейин чогулуп туруп жабыштырып коет экен го бетине. Казакстан чөлүндө жүргөн жапайлар. Носун эмне деп коет баласын, Кудрат ака? Баласын бото деп коет. Бото деп коет, а? Канча айлык болду булар эми? Булар 20 күндө күшүндай. 1 айлык почти. 20 күн 1 ай болуп калды, а? 40 келек да. Бу тууганда кандай болду, кыйналбадыбы? Жок. Şu uyda эле. Uyda эле? Жатып туйбу, туруп туйбу булар? Жатып туйт. Жатып туйду. Өзү кандай багыш жагынан, пайда зыян жагынан? Пайда зыян жагы кандай? Аны буну огородный түшөт, ушундай экен. Анча-мынча дең, а? Анча-мынча, ошо адамдан бир жакын чип кетет. Адырга чыгып кетебиз. Анан азыр сүт сезону качан башталды эми? Башталды өзү? Башталды. Туугандары бар башталды. Жаңы туугандар. Мага раса көп адам чалды, жаңы тууган мал ичелик. 40 күндүк сүтүн ичелик дедилер. Мен телефондон эми баарын сохранить этпейм, унутуп калдым сохранить. Телефон номерлерин чалып айтып коеюн деп. Ошончо анан кийин силерди чакырып, силер алып калып. Жаңы тууганда ошондо сүттү кантип ийсе болот нерден? Жакты ийсе турган жер барбы, жок? Кудай кааласа, жакында өкмөтүбүз жер бере турган болду. Ошол жерге типа мейманкана кылып, типа санатория окшоп сала турган болуп атабыз. Буюрса, Кудай кааласа. Заманы тийишпесе. Ошол жерде шарты менен, шарты жок. Арка андай ыңгайлуу андайлар менен салат. Ошондо төөнүн мына сүтү канча сомдон болду? Жана ошондор өткөндө сурабаган кимдер көбү сурап турган. Төөнүн сүтүн литrini 5 сомдон сатабыз. Литринчилиги чектелген, күйөөсү жок, багарман жок адамдарга 4 сомдон берип атабыз, көп балалууларга шартына карап. Аны ачык эле айтып эле берип атабыз. Мындай күйөөсү жок, баласы көп семьяларга, ошондой ооругандарга 4 сомдон кылып бердик азырга чейин. Анан кийин шарты бар адамдарга 5 сомдон сатабыз.
Hem аны açık ele özlerine hem aytып satабыз элдерге. Açık edeң, Мына туғандар, Кудурат аға, сізге оқшаған адамдар көп болсын. Қолында жоқтарға кішіне қарастырып сатқан. Тіштеп отыр ана. Ана еркек нарқын тіштеп отыр. Анам, мұны малы көп, баша қойы көптердағы бір басына қызықты бұның менден көрінген сұрап. Қанша сомдан алған екен? Bizдағы леченияға ұшы бір екінің қармасалық дегендер. Bunu 270 mindən alamız. 270 mindən bir üstügüne? Urgaçıların. Botosu menen. Botosu menen. Botosu menen oşonda sağını 270 mindən. Mындай көрейін да. Жандыбар жаман страшный болот экен да бул. Ой, о, айгыр байланып экен да? Koş. Canlar aygırı görüldü. Bunu aygırının yaşı ulaklardan görüyoruz mu? Oşalar bir 25, 30, 35 bin şunları oldu. Bu bir yaşarlıklar. Bir yaşarlık. İşte bunun böyle de. O cana ulaklardan görüp koyuyoruz mu? Ha. Ушундай сәл чоңыраак ушундай, а? 25-30 миң эле болот булар. Муну ургачысы кымбат экен да бунун, Ургачысы кымбат. Сүт бере турган жаныбар. Той жагынан кандай болот? Кудурат ага той жагынан. Той жагынан бир жантак чабабыз Кудай кааласа. Былтыр анча сатып алды, өзүбүз чаптык. Былтыр сатып алдыңар, өзүңөр чаптыңар. Чаптык. Быйыл эми сал көбөйдү, Кудай кааласа көбүрөөк кылабыз да, Кудай кааласа. Мына ушу жантак элесе. Биз алиндай маалында сатабыз. Урук пишкен маалында. Sütün däreligi şu çöp menen da. Mына уругун көрдүңбү? Мына уругу менен да, пишкан маалында. Жем да уругу. Өзү кам маалда болсоң мындай болот. Уругу жок. Түшүндүм. Бул бесполезно, бул анда пайдасы болбойт. Бунун sütүнүн däreligi şu жантак менен. Уругу шыгырап атат. Şunda rasa pişirip dur geç güzde orabız. Bul ekse bolboy eкен bunu. Bunu emi bir septik mi yerlerge? Bunu sıdır gelip. Kuda kalırsa daha severiz şu gerekli yerlerge. Urukların düzünde sevip koyarız. Eğer şundan östürүүнүн жолун билгенибизде бул жакшы эле экспорт кылсак болот экен муну. Экспорт кылып, буну билген адамдар мурунку ата бабалары чай кылып ам ичкен да. Паркini чайдан дөм ичкен. Ак чайга аралаштырып. Мына баягы өзгөндөгү төбө баккан баладагы şu şakan alam деген да, Жантакты основной жантак биздин Норкенден бери да. Норкенде ham анча эмес. Норкенден бери бизде көп Кочкар ата, Шамалсай, Бүргөндө айлап. Жактарда. Калган жактарда жантак жок. Биздин багыла турган жерлерде ham аябай көп. Канал үстүлөрү полный ушундай жантак. Ошактан нерсе кылып ошакка чыгып сакаласа. Жантакка багып. Ошо саны ошо эле бойдон бу? Саны. Бир эле эркек коштуңузбу ошондо? Айгыр? Бир эле эркек кошулду. Ошондой туугандар. Так айтылбай калган сөздөр болсо кошуп койгон Кудурат ага. Мен дагы сөздөрдү унуттум дагы. Ошо буюрса дагы 3-4 күндө бир жумада ошо бир төбө сууйт дагы. Дагы бир төбө сууйт. Жаңы тууганда Бишкектен да чалган эле. Жаңы тууган маалында ичелик чалгыла деп. Биз эми унуттук, эми баарын номерин сохранить ете берсек бизге көп адам чалат да. Biz sahranit etmedik, yani şu videonu görüp çalışsa özümüzden koldan gelişince malumatlar aytабыз, Xudo kalasa. Nolar barlı ben görüp kettim bular da. Bular görüp kettim. Bular da inelerin ağzı da koyup koyduk. Tövbe. Bilden gelirse canı tuyat da Xudo kalasa. Xudo kalasa dağı canı tuyut. Oşonda töv alam degenler muna erkek burgaç mı bu? Bu bir erkek. Bir erkek burgaç ha? Qancha satılap turganlar жок bu yerde? Men buyursa munolar sütten çıksa, muna erkeklerini satабыз. Urgaçlarını öz göğütөбүз Xudo kalasa. Göğütөбүз ha? Fakat özümüz göğüt olayla anan keyin, ha? Erkeklerin ulak bulakka sorunlar kalat satıyoruz ha? Erkek tuyut eken bu söyler görünce urgaç kem tuyut. Urgaç kem tuyut kendin. Asalman erkek tuyut. Orulardı kaysı orularga şifalı Kudurат ага айтып кетиң мага.
Bu organizmi polный очищение кылат, polный таза иммунитет көтөрөт биринчи. 50 жаштан жогорку адамдар азыркы күндө мына пандемия COVID-19га иммунитет слабый адамдарда жугуш көбүрөөк болот да. Бул иммунитет высокий болсо бул жөн эле грипп сыяктуу өтүп кетет да бул нерсе. Ошондой адамдарга бул азыркы бунун 20 жылдан бери аллергия болуп кычышат эле, буттары кычышып ушундай болуп бир аксакал келди. Ушул жака келип билген советтеримди айттым, калган интернеттен караңыз деп ошондой кылдым. Ошондо мен азырга чейин ичет. Азырга чейин зор да. Жакшы дең, Жакшы. Результат жакшы. Эми бул сүт эле, бул Кудайым берет шипаны. Süt sebep болуп калат, Süt sebep болуп калат. Организм полный тазалайт боорду, бронхит, жаш балдардын курту бар, ичинде семирбеген жаш балдар болсо, арык. Сүтүнө асал кошуп берет. Аябай иммунитети көтөрүп, жакшы результаттар көрсөтөт Кудай кааласа. Аллергик алиндайларга жакшы. Аллергиясы бар, мисалы чаңга аллергиясы бар, же бүнөсөк аллергиясы бар адамдарга жакшы. Бул иммунитети көтөргөндөн кийин организм өзүн өзү восстановить кылып алат экен да. Кудайым ушундай жараткан экен бизди. Шундай кеткендар. Каалоочулар, ооруган сыркаган болсо, бу Кудрат ага бу алыс жактардан болсо сүттү салып берсек баргыча эчтеке болбойбу? Жок, биз азыркы күндө Кызыл Кыя, Бишкек, даже Россияга да салдык. Өткөндө сук малын Россияга кышта ham салдык. Бизде сүттү даже өзү турбайт. Мисалы, утурун эртең менен бүгүн сабанды эртең менен кечен алып кетет элдер. Ана узактан келгендерге банктын акчасын салып коет, биз салып берет сүттү. Мисалы, эми кел алып кет десем болот. Мен ошондой нерселерди ham көргөнмүн өзүм. Керек болсо алып кетет экен кайерден болсо ham. Биз андай эмес. Бизде мисалы Жалал Абадка ham салып берип аттык. Кызыл Кыяга, Баткенге, кадам жайларга азырга чейин, Бишкекке. Биз таксилерден салып беребиз, упаковка кылып, сухоштоп. Ишенчтүү таксилерибиз бар Бишкекке. Алиндай көп адам ичине мындай кылып коет экен. Ичине аралаштырып коет экен, анан жолдо мындай кылып коет экен деген алиндайлар ham болду. Андай эмес. Ошончо уям кармабайбыз. Биз муну кылганыбыз себеби биттен өзүбүз алып келгенбиз, дарылекке деп. Башында анан элде суранганга биттеген убара, экитеген убара деп эми көбөйтүп алдык. Ошо максат эле. Эми дүйнө үчүн эмес биринчи орунда. Өзүбүзгө дарылекке, өзүбүз ичебиз. Элер ичет. Эми конечно, кичине акча үчүн ham. Үйдө семейный бизнес деги? Бизнес, Жакшы. Жанар бүтөлөр. Бул мындай бизнести рисковать кылып элдин баары кыла албайт, бирок Кудрат ага. Бул bir gün dinigesi kalırsa süt verir eкен. Nasinesi yok olsa gördün mü azır? Sadırbayt. Sadırbayt. Sana urboyt bunu. Ursan aşağı verbeyiz sütü. Ursan aşağı urgan adam canına gelgende öyle tevet de sadırbayt aşağı. Tanı etken de sırası? Evet, rasa. Hazır o şol turgandı sağat dele hazır. Şol turgandı sağat dele. Şöyle narı kıyımlap, beri kıyımlap sadırba koydu. Bunu bakırıp kıyırıp topalаңыздар. Şu erkeği şu okşaydı. Urgatsı bu. Urgatsı mitamırak bo'ldi ekanda. O erkeği. Kulağınız şimiredi ekan atqa okşap buldu. Hajjanlar bilip turadi şu jakpay atqanıncha. Qarang. Oğru sırqoğu. Emdeldi. Onu özünüz yetip uğraş. Emdep analizlerini alıp. Emdedinger barına? Emdep. Enda kıldık. Bu özü onday bruselloz onday nesemen orup etken özü bu brusellozu darlayt eken sütü. Bruselloz men orup etken samıgılan oşan yaxşı. Kalgan neselerge saydık. Emdep. Bunu tepkilep moyntip tursak qanday bolot deyim de men uşagan anaqa jalat bunu qayntip karmap otasыңар, эмне кылтасыңар? Tepkilese bunday bir adam şu uno bala men şunda gelip tursak sadırат. Şu adam geldi. Tep şunda sadırbayt. Az sizler geldiңер. Дагы калоочулар жазгыла. Мен сурабай калган суроолорду бергиле өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн. Бу жайлоого чыгып кетсе булар дагы бир келип тартып кетейин. Силердин сурооңор болсо эгер. Кудрат ага ушундай мен дагы кылайын дегенде каяктан табат бул төлөрдү? Мен дагы ушундай
Өзүбүз үйгө эле саап ичели. Bunun aslında Kazakistan'da. Казакстандан асалма? Yani karmaganlar mesela hem şu 50 yazda var. Hem anda aşağısı var mı yok mu bilmiyorum. Bizde az önce yok. Buyursa göğüp alsa, da kalasa ulaşamaz Ermeni da kalasa. Өзгөндө элдияр таксырда бар, анан биякта дагы кайсы жерде кимдерде бар? Сиз тааныгандар барбы дагы? Алыста болсо эгер жардам болуп калсын ошолорго? Yok, biyakta ben Talas'ta bir yerde gördüm, ekön köşkte gördüm. Таласта эки өңкөштө. Сайып экен бар? Allah sahip iken. Аты жөнүн билбейбиз аларды. Atı yönü yok. Ben şöyle interes kılıp yolda gördüm. Yani sürüştürüp münday kıldım. Жолдон көрүп калдым туугандар. Эгер талаштар болсо, ошол жактан сүрүштүрсөңөр болот. Бир эки төө бар дедиңизби? Ооба. Эки төө бар экен ошол жакта. Саам. Да. Малыстан неме кылгандан көрө жакындан барып алганыбыз жакшы. Анда Кудурат ага, сизге чоң рахмат. Жол астындагы номерлерге чалып кайрыла берсин, Мына мен жолго чыгып азыр көрсөтүп коеюн дагы туугандар, кайсы жерде экенин. Бул жер Жалал Абад областынын Нокен району, дагы бир сире айтайын, өткөндө дагы айтканмын. Жалал Абад областынын Нокен району, Кочкаратадан Бишкек жакка карап канча километр? Кочкаратадан 12 километр. 12 километр Бишкек жакка карап жүргөндө, бир күндүгө жетпей атып, ушу жолдун боюнда сырттан көрсөтөйүн. Мына туугандар, Мол Ош Бишкек жол трасса. Бул жакта Кочкарата, Нокен районунун Кочкарата шаарынан 12 километр Бишкек жакка карап жүрөбүз. 12 километр мол жолдун оң жагында сиздерге ушундай болгон көркү мечит. Сол жагында болсо ушундай профиль менен тосулган ушундай база, строй материал сакталат бул жерде. Ушул базанын ичинде. Бул жагы Бүргөндү айылына кирип кетет, Бишкек жака. Шамалды сай, ошол жактарга кетет бул жака.